Жашыл талалары, мынтип түрдүү гүлдөрү бар жер. Ошондой эле бул жерди кызгалдактуу жер деп дагы айтып коюшат, бирок азыр кызгалдактар гүлдөп бүткөн мезгил. Албетте бийик тоолору, жайлоолору менен өзгөчө даңктуу жер. Бул менин жеримин кайсыл аймагы деп турган болсоңуздар, анда алдыда биргеликте саякаттап билебиз. Исфана, эспарсеттүү талаалар, бир да жере бузулбаган тегиз жол Исфана шаарына алып барат. Бул өрөөндүн бир бөлүгүндө күн чайыттай тийип турса, экинчи тарабында кыштын шамалы согуп турат. Табышмактуу табияты менен арбап алган жер Исфана. Мынакей Баткен шаарынан бери 140 чакырым жол жүрүп, автоунаа менен Лейлек Исфанага келип алдык. Достор, сиздер болсо, эгерде учак менен келем дей турган болсоңуздар, Борбор кала Бишкектен Исфана шаарына жумасына бир жолу авиакаттам бар экендигин эсиңиздерге сала кетели. Ал эми мейманканалардын баасы болсо 600 сомдон башталып, 2000 сом, 3000 сомго чейин жетет экен. Албетте шартыңызга жараша, шарттарына жараша акылары мына ушундай экен. Ал эми жергиликтүү ушул Лейлекте тамак аштары кандай дей турган болсоңуздар, анда эртең мененки тамакка барганча кошо билип алабыз. Исфана дегеле Лейлекте эттүү тамактарды жакшы көрүшөт окшойт деп ойлоп калдым. Элестетиңиздер, шишкебектин өзүнүн эле 21 түрү жасалат экен. Алыс жолдон келип, биринчи эле тамактанканага келдим. Азыр кебаб бул жерге буйртма берек. Кебабтын өзүндө эле Лейлекте бир канча аталыштар бар экен. Көрүп атасыңар, бир данасы 70 сомдон дейт. Бул акыркы кебаб. Бул жерде негизинен жалаң эттерден жасалган тамакка басым жасашат экен. Тандыр көш дейт, кебаб шорпо дейт. Кебаб дагы аябай дамдуу экен. Ушул акыркысын түгөтсөм, анан Лейлек районун кирен айланып жүрөйм. Бул тандырга салып жаткан даамдан ооз тигени мүмкүнчүлүк болбой калды. Тандыр көш деп аталышы гана эсте калды. Буйрса, сиздер барып даамдатып калсаңыздар, оюңуздар менен бөлүшөсүздөр деп күтөбүз. Yedi boku şu kuşku uğradı. Yengizek mazaklasız değil mi? Isırık mı adamla çarpken de? Arça bulan damlaydı değil mi? Eminin şunu için. Kaçada pişip kaldı emin hazır saldınız? Aynen o da bir yarım saat pişerdi. Bir yarım saat. Bir yarım saat. Biz Исфана шаарынын карамагындагы Төө жайлоосунан бийиктиктеги Айкөл көлүнө жөнөдүк. Жолу жакшы эмес болгондуктан көпчүлүк унаалар бара албайт деп жергиликтүүлөр айтышты. Алар бизди өздөрүнүн унаасы менен жарым жолуна чейин жекирип коюшту. Андан ары өзүбүз жолду уладык. Эмне үчүн эртең менен чыгып алыңыздар дегенин мына ошондо түшүндүм. Бир аз жол жүргөндө эле алысырап бийиктикке чыгуунун оңой эместиги сезиле баштады. Бийиктикке чыгуу барган сайын кыйындайт. Эсиңиздерге сала кетейин. Айкөл көлүнө барып калсаңыздар, жаныңыздарга тамак аш, суу салып алсаңыздар, ашыкчалык кылбайт. 1,5-2 сааттык жолду эми болгону. Жарым саат чыктык. Бирок тоого көп чыкпаганыбыз билинип калат экен. Дем алып. Араңы чыгып атабыз. Бул жерде азыр тоонун артында Айкөл көл деп баягы Лейлектеги көл бар дейт. Туптунук болуп турат. Анан ошону көргөн чыгып кетебиз. Жап-жашыл бардык жагынан арчалар менен курчалган экен. Баягы кичинекей болгон байчишеке сыяктуу өзгөчө сары сон көрүп атасыңар. Ак гүлдөр бар экен да.
мындай бир караганда тегиздей эле тездик мындай жер көрүнөт экен, бирок баары бир чыгып аткан адам күчүн алат экен да. Ошого эс алып чыгып атасыз. Ана жерде суу бар экен, азыр суу куюп суу ичип кетебиз. Жолду суу келет. Суу ала жетти. О, музак сонусу экен. Ай, колду. Музак сатты. Ушунчалык музак элестете койсоңор, жолдун жарымына дагы азыр жетмек болушубуз керек. Күн дагы ысып баратат. Саат 9:30. Биз 1:12-ге чыгып баратабыз. Ага чейин суу сайыз, сууну камдап алып. Чыдабаган висончик кичине. Ой, да. Так шунча чыгып койду, коркуп калдым. Koy men. Aha, siz alып чыкчы. Kolma karma. Качан чыгабыз я болсо? Охо. Кереметтей ушу. Бул бийиктикке мөңгүгө чыкканы саат 8 болсо азыр 1:30. 5:30 саат убакыт кетирдик. Мына ушундай кереметти көрүш үчүн. Чындап сонун жер экен. Буга чейин бизге айтышкан тоонун бир тарабы кыш, бир тарабы жаз деп ишенбей чыкканбыз. Мынакей достор, көрсөңөр болот. Силерге дагы көрсөтүш үчүн атайын чыктык. Тоо беттериндеги кар, мөңгүлөр ошол боюнча турат. Шамал келгенде дагы муздак болуп, баягы үчтүп келет экен. Абасы салкын. Силер болсо чөл жерде ысып отурган болсоңор керек, а бул жерде чындап баягы суук экен. Анан мына көрүп атсаңар керек, эки тоонун ортосунда кичинекей эле болуп көрүнүп турат, бирок бизге жергиликтүүлөр буга чейин айтышкан, чыгаардан алдын бул жерге чыгаардан алдын Төбөн боюн жайлоосунун атырабында эле Айкөл көлү суусу турат. Бунун жалпы аянты 54 гектар дейт, анан тереңдигин 20 метр деп иликтеп чыгышкан экен. Көрүп атасыздар, мындай тоону атып, аткылап атайын техниканын жардамы иштетилгени көрүнүп калган. Бул жерди изилдегенде алтын, изумруд, кристалл байлыктын бардыгы ушул жерде экен. Көрсө, байлык, жаратылыш, кыш, жаз, көкмөк суу лейлектин эң кымбат, эң сонун көргөнгө, мага окшогондор көргөнгө татый турган жерлердин бири экен. Сонун жер экен. Неге унча суук десе, мөңгүнүн өзүндө эмес, мындай түзүк жерлерде дагы кар бар экен да. Мынакей. Силер декабрь, январда карды көрсөңөр, мынакей жайда дагы биз кардын жанында жүрөбүз да. Өлө суук экен. Мынакей, аппак кар, муздак кар. Тоонун башында, лейлектеги тоонун баштарында али карлар эрий элек. Муздак.
бардык мөңгүлөрдө ушундайбы билбейм, бирок бул жердеги таштарды көрсөңөр өзүнчө бир башкача таштар экен да. Мындай кат болуп бөлүнүп, анан колду тийгизген дагы жана уучтуу болуп, кырып бычак сыяктуу курч таштардын бардыгы ушул жерде экен да. Ошол эле ташта көрө атасыздар түркүн гүлдөр дагы өсүп чыккан. Бунусу бир кесим туртка окшош экен. Тик аскаларга жашырынган Айкөл көлү. Көлдүн дагы кызыктуу уламышы бар. Анда айтылгандай, Теңизбай менен Айсылуу деген кыз жигит көк тулпары менен сүйүүлөрүн коргоп, ушул көлгө түшүп кеткен. Кечиндеси айдын жарыгында Теңизбай Айсылуунун элестери көл үстүнөн көрүнүп, аттын бышкырганы угулат дешет. Күндүзү ушунча кооз көрүнгөн суу түндөсү мындан да көркүнө чыгаарын жергиликтүүлөр айтышат. Ақтабар. 300'ден да. Ооба. Таза да. Таза? Бизге деле түшүрүп бербейсизби бизге дагы? Түшүрүп бересизби? Же 300 сом? 250'den берейин. 250'den бериң. Тараза тартылганбы? Мынакей бардык жеринде курут илин. Бул жакта жаңы жасалгандар экен. Азыр эже болсо, биз баягы сырттан конок болуп ички турист катары келип аткан үчүн 1 килограмм курутту негизи 300 сомдон сатат экен. Азыр бизге 250 сомдон берет. Ой, рахмат. Каяка жабасыңар? Сонунан. Казанга жабылган аны. Каймак. Сон каймак. Мынакей достор, Лейлектин төө жайлоо деген жайлоосуна келсеңиздер, курут кайсы түрү болсо арзандап бере бересиңер туристтерге. Мына биз дагы 50 сомдон арзан курут алып кетип атабыз. Анан ар кандай экен шарттары жаша кээ бир туристтер үчүн атайын боз үйлөр бар, күнүнө 1000–1500 сомго чейин дейт. Мына кээ бир жерлерге болсо күнүнө келип кетсеңиз ушундай шарттар түзүп берет. Бирок жатакана маселеси райондо, шаардын өзүндө туруп бул жака келип бир күндө сонун эс алып кетсеңиз болот экен. Бул Исфанадагы дагы бир кереметтердин бири Саркент улуттук паркы. Жаратылыштын баалуулуктары суу, бак дарактардан сырткары, коргоого алынган жаныбарлардын тирүүлөй көрүнүп турган сөлөкөттөрү катырылган. Инфраструктурасынын жаман болгондугунан бул жака келүү өтө кыйынга турат. Шаарды айланууну Разаков аянтынан баштадым. Кээ бир тамгаларын шамал учуруп кеткендей.
парк болсо оңдоого муктаж, аянты чоң болгону менен жолдору жаман. Эстеликтери сынып, мени жаңылап койгула деп чакыргандай. Борбордук көчөсүндөгү байыркы курулуштары ошол мезгилге жетелесе, аялдардын кол өнөрчүлүгүнөн жасалган буюм тайымдар, өзгөчө колорит, каада салт, нарк насилдин сакталып келе жатканынан кабар берет. Бул жерде негизден улуттук буюм тайымдардын арасына мен белдемчилерди аябай эмнеге көп кезиктирдим десеңиздер, байкасаңыздар, негизи лейлекте аял заты көйнөктүн түрлөрүн кетти. Анан көйнөккө көрк берип, лейлектин кыздарын, энелерди, апаларды сулуу кылып тургандагы көркүнө көрк кошуп тургандагы мына ушул белдемчилер экен. Ошон үчүн бул жерде бир эле эмес, бир канча белдемчилердин түрлөрүн көрдүм. Анан лейлекте негизинен белдемчилерге көп басым жасашат экен. Бул жерге келгенде, эгер лейлекке келип калып айланам десеңиздер, ысыгында кыйналбайын десеңиздер, анда момундай болгон баш кийимдерди сунуштап жатышат. Бул улуттук баш кийимдер жаштарга, жашы улууларга да бирдей кете берет экен дагы. Суукта бизди жылуулап турса, момундай болгон жылуу күндөрдө салкын. Мынакей, детский поликлиника деп тарихтерин жазылган экен, Сыдыков, Түгөлбай деп бардык ишканалардын аты жөнүн ошол кездеги Фрунзе шаарындагы даректер, мынакей, Кыргыз эл баатыры Разаковдун кол жазмасы кандай болду экен дегендерге мына чыныгы өзү колдонгон, өзү тутуп жүргөн дептерчесин, чөнтөк дептерчесин силерге көрсөтөбүз. Мынакей түрдүү түстөр менен жазылган. Көбүнчө ошол мен жумушуна байланыштуу адамдардын аты жөнү, анан даректери жазылган экен бул жерде. Мынакей канча жыл болсо, ошончо жылдан бери сапаты бир аз кээ бир жерлерге айрылган гана болбосо, калган ошол боюнча ушул музейинде сакталып турат. 2 күндүк сапарда Исфана Айкөл суусу, бийик тоолору, анан албетте түрдүү даамдуу тамактары менен менин эсимде калат. Менин жеримдин момундай болгон гүлдүү айлампасында мен сиздер менен коштошом. Мен жаңыр жааганга чейин үйүмө жетип алайын.